Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Мен сиздерге сатка чыгып жаткан там жана иштеп жаткан магазин ушул трассанын боюнда содада жакшы болот дейт. Ушуну сатабыз деп жатат туугандар. Даяр магазин менен там сатып алам дегендер, там издеп жүргөндөр бул видеону көрүңүздөр. Видео катталып, лайк басып колдоп туруңуздар. Анда эмесе мен сиздерге дарегин так түшүндүрүп берейин. Бул Талас областындагы Кара Бура районундагы ушул военкоматты баарыбыз эле билсек керек. Издегендер болсо, Кара Бурадагы военкомат каерде деп келсеңиздер эле, мына ушул Кара Буранын военкоматтын тушунда бул жагында районный больница бар. Больницанын жанында, ушул трассанын боюнда мынакей көрүңүздөр, машиналар тынбай жүрүп атат. Аябай бул жерде кыймыл движение жакшы экен, содада жакшы болот дейт. Анда эмесе аягына чейин көрүп туруңуздар, мен сиздерге ичин тышын баарын тартып берип коеюн. Биринчи магазинден баштайлы. Товары дагы мынакей көп экен, караңыздар. Сода жакшы болот дейт. Бул жагынан наркы өткө үйгө кирип кетет. Анда эмесе кайра мен сиздерге эшик алдынан баштап кайра тартып берейин. Мен бул тамды мурдараак тарткан элем. Кайра сатпайбыз дешип, видеодан алдырып, кайра сатабыз деп эки ой болушуп аткан экен. Жалпы участагы 14 сотик экен. Огородчаны тартып берип коюн, андан кийин үйдүн ичин баарын тартып берем. Бул жакта беде өсүп, огородко беде себеп коюшкан экен, алма октар. Мына кененин караңыздар. Мынакей бул жагында болсо коро сарайлары, очоккана, банясы. Бул жерде ушундай колодец кылып касып койгон. Колодецтен да суу чыгарсаңыздар болот экен мотор менен. Бул жакта центральный водопровод жана дагы бир өзгөчө суу артезианды бул жерге шлангасы келип кошуналар тартып чыгарып алган экен. Булар дагы мынакей өстөрүн коросуна ушундай шланга даяр турат экен. Бул шланганын ичинде артезиан суусу бар. Ичкенге аябай ден соолукка да пайдалуу. Ушудан да кошуп чыгарып алса даяр турат. Анда эмесе үйдүн ичин баштайбыз. Бул тамдын жакшы жери ушул даяр бизнес менен кирешеси менен экен да. Ушуну ойлонуп көрүңүздөр жакшылап. Киргенде эле мына өзүңөр көргөндөй бул жерде чоң кухнясы, холл. Ушул баардык сиздер көргөн эмеректердин баары калат деп жатат. Үйдүн ичин бисмилла киргенде эле бул жерде дагы бир холл. Размери болжол менен 5ке 25 квадрат. Бул жерден сол жакка бир детский спальни. Бул жагында зал. Залдын размери менимче бир 6га 4,5. Бул жагында дагы бир спальни. Спальнинин размери болжол менен 4ке 5. Мына ушундай тамы өтө чоң эмес, чакан. Бирок эң негизгиси эске ала турган туугандар под бизнес деп айтылат. Бул жагында мынакей топкасы ток менен дагы, от менен дагы жылыта турган кире беришинде ушундай печка орнотулган. Өзүңүздөр көргөндөй мына трехфазка бардык уруксаттары менен магазин документтери, үйдүн документтери баары жайында. Анда эмесе баазын айтып коелу, баасын 55.000 AQSh долларын сурап жатышат. Варианттар бар дейт. Өзүңүздөрдүн варианттарды айтып көрөсүздөр. Таластан там болсо да алмашам деп жатат. Унаалар болгон болсо, же болбосо кандайдыр бир бөлүптөлө варианттарын сунуштап көрсөңүздөр болот. Ким бул жерге кызыккан болсо, анда төмөндө номерге чаласыздар. Келерки чыгышка чейин сак саламатта болуңуздар. Үй жокторго Аллах таалам ар бир үй жок инсанга ушундай жакшы тамдардан насип кылсын.